кантип жергиликтүү кеңештин депутаты боло аласыз? Айылдарда талапкер шайлоо күнү такталышынан тартып көрсөтүлүшү керек жана шайлоого 30 күн калганда көрсөтүү токтотулат. Шаарларда так эле ошондой, тек гана көрсөтүү шайлоого 40 күн калганда токтотулат. Айылдарда саясий партиялар талапкерлерди көрсөтө алгандай эле, жеке адамда өзүн өзү көрсөтө алат. Баса ал айылдагы аймактык шайлоо комиссиясына катталышы керек. Партиянын мүчөлөрүнө болсо, муну партия кылып берет. Шаарда талапкерди саясий партия гана көрсөтө алат. Ар башка кеңеш канча депутаттан турат болду экен, ыя? Бишкек жана Оштун шаардык кеңештерине 45 депутат алынат. Эгерде шаар же айылда 20 001 же андан ашык адам жашаса, анда жашаган жериңизде 31 депутат шайланат. Эгерде жашаган жериңизде 6000ден 20 000ге чейин адам жашаса, анда 21 депутатты шайлайсыз. Калктын саны 6000ге чейин болсо, 11 депутат шайлай аласыз. 11, 21, 31, 45. Дайыма так сандар, байкадыңызбы? Бул нерсе добуш берүүдө көпчүлүк болуусу үчүн каралган. Орундарга түшүнүктүү. Депутат болуусу келген адам эмнени көздөйт? Анын функциялары кандай? Ал үй бүлөсүн байыта алабы? Албетте жок. Ал чоң жоопкерчиликти өз мойнуна алып, эли үчүн эмгектениши керек. Депутаттар биригип, жергиликтүү кеңеште 20дан ашуун функцияны аткарып, жергиликтүү бюджетти, жергиликтүү мыйзамдардын аткарылышын, жаз-кыш мезгилдерине даярдык көрүү иштерин контролдошу керек. Жергиликтүү кеңештер эмне кыла алышат? Жергиликтүү маанидеги маселелерди башкаруунун тартибин орнотуу, жергиликтүү бюджетти жана анын аткарылышын жөнүндө отчетту бекитүү жана башкалар. Алар бюджетти бекитишет, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары көрсөткөн кызматтарга тарифтерди орнотушат. Айыл өкмөтү же шаардык мэриялардын түзүмдөрүн бекитет. Жергиликтүү салыкты киргизишет, жерлерди трансформациялоо маселелерин чечишет, жергиликтүү токтомдорду чыгара алышат жана башка көптөгөн нерсени аткарышат. Бардыгын толук түрдө баяндамада окуй аласыз. Жергиликтүү кеңештердин маанилүү функциясы бар. Бул контролдоо. Демек алар жергиликтүү бюджет кантип сарпталып жатканын контролдоп, иштин жүрүшүн жана жергиликтүү чечимдерин аткарылышын контролдой алышат. Эгерде ар бир жергиликтүү кеңеш ушул функцияны аткарып турса, анда Бишкекке чалып жардам суроонун кажети болбойт эле. Кызыктуу нерсе, туурабы? Жардам, мага кошумча күч керек. Сиз жашооңузду азыр жакшы жакка өзгөртө аласыз. Биз кыргыздар тез эле мобилизацияланган элбиз. Муну пандемия көрсөттү. Тарыхыбызда аны көрсөтүп турат. Уруулук бөлүнүүнү эстеңизчи. Айылдарыңыздын же шаарыңыздын жашоо деңгээлин көтөрүп алгандан кийин, сиз андан ары жаңы жол же мектеп эмес, бюджеттин туура бөлүштүрүлүшүн талап кыла баштайсыз. Өз жашаган жериңизде туура депутаттарды тандап алган соң, сиз эмне керек экендигин, ал кандай тартипте ишке ашарын өзүңүз чечесиз. Анан сиз Бишкекке келип, жогорку кеңештин депутаттарынан жардам сурабай каласыз. Жогорку кеңештин администрациясынан уруксат сурап, телефон чалып жалдыроонун кажети болбой калат. Болгону эл шайлаган кишинин үйүнүн эшигин такылдатып, ишин аткарышын талап кылышыңыз керек. Буга кандай карайсыз? Кызыктуу экен?